Приложение аркылуу адам каттайбыз. Ошондо бул жерде каттоо дегенди басып киребиз. Бул биринчиде турган, өзүңүздөр билесиздер, безиненен биз ортодогуну тандайбыз. Андан кийин бул жерге дароо эле email почтаны жазабыз. Email почта жок болсо ачабыз дагы жөнөтөбүз. Ырастоочу электрондук почта дегенди басып. Анан почтабызга киребиз дагы сактоо дегенди басабыз. Кайра бул жака келебиз дагы текшерүү аяктады дегенди басабыз. Азыр бул жерлер көк болуп турат, азыр өзгөрөт. Эгер ушуларды туура эле аткарсаңыз, мына ал ийгиликтүү иштетилди деп турат, көрдүңүздөр, мынакей эми күрөң свет болуп калды, боз болуп калды. Галочка коесуздар дагы, анан атыңыздарды, фамилияңыздарды, жана аты жөнүңүз паспорттун астында, ID карттын астында эле латинский цифрада сиздин фамилия атыңыз жазылган, ошону эле ушул жерге көчүрүп жазасыз. Андан кийин аял болсо аял, эркек болсо эркек деп тандайсыздар. Инененди сөзсүз түрдө паспорттогу узун цифраны жазабыз, дата рожденияны тандайбыз, телефон номерди жазабыз, почтовый индекс дегенди басып, бул жерди субъекты дегенди басканда областтар чыгат. Ош облусун мисалы тандайбыз дагы. Андан кийин бул жерди басып койсоңуздар, почта индекс дегенди райондор чыгат. Ошол жерден мисалы Кара Суу деп туруп эле бир басып койсоңуз, өзү эле артка кайтып ушинтип чыгып калат индекс автоматтык түрдө. Анан бул жерге эки жерге тең окшош сыр сөзүңүз, пароль жазып, 1 2 3 4 деп сыр сөздү жазып, андан кийин демөөрчү деген бул спонсор болот. Спонсордун номерин жазсаңыздар чыгып калат. Офистерди туура тандап, анан бул жерге галочкаларды коюп туруп эле каттоо дегенди, катышуучуну каттоо дегенди басып койсоңуздар эле катталып калат. Өтө оңой, өтө жеңил. Эми кайра эле заказ кылабыз. Приложение аркылуу өзүбүз корзинага салгандан кийин бул жерге email почтаны мен жаздым, почтага барып турганы да жакшы. Галочка коюп койдум ал жерге. Аты фамилияңыздарды жазып эле, анан бул жерде астында жаңы жеткирүү дареги деп турат. Сиздер аны эмес, Атоми борбору акысыз жеткирүү дегенди тандайсыздар, Кыргызстан жараны. Телефон номерлериңиздерди жазып эле, анан тастыктаймын дегенди галочкага коюп, азыр төлөө дегенди басасыздар. Андан кийин картанын сүрөтү чыгат. Ал жерге узун цифрасын, картанын айы, күнүн, өзүңүздүн латинский цифрада аты, фамилияңызды, телефон номер, email почта жазганда оплатить деп чыгат. Анан басып койсоңуз, сизге сообщение келет. Мисалы мен Оптимадан төлөдүм. Азыр карта сообщение келет. Код номер. Андан кийин бул код номерди жазабыз дагы. Андан оплатить дегенди басып коебуз. Сообщение бат эле келет. Мынакей мага келди, азыр жазамын. Эми караңыздар, бул жерде сохранить кылбасаңыздар деле болот. Өзү эле чыгып калат, мындай болуп, код номерлер кайра буйрутманын номери деген 32 11 20 деген ошол буйрутманын номери. Ушул аркылуу сиздер товарыңыздарды издесеңиздер болот. Российский сайтта рудан башталчу, бизде жөн эле цифра менен экен.